Полный вороталарында месталар бар. Үйүндө места бар. Бирок көчөгө коюп койгон. Буларды ham ачып, үйүнө алып кирдирип атам. Шахматный коюп койгон. По-любому тар бул көчөдө, по-любому батпайт. Полный үйүнө алып кирдирип атам. Не деп атасың сен, өу? Не деп атасың? Sen söyle odasın mı? Söyleyeyim görçü. Ben sensiregen yok mu? Çok. 15 maçına probka olup ben zorga öttüm da Canaç. Просто жиштир, тез тазалап кой көчөнү болду. Элдики, вот именно элдики. Сиз көчөнү жаптыра албайсыз, жакшына сүйлөңүз. Сиз көчөнү жаптырып коем дейсиз го. Алыш керек. Ооба. Алып кетсин. Чакырың бияка немесин. Болбойт. Реакция кылбай жаман үйрөнгөн да булар. Жолду жаптырам дейт го. Домдогулар кирбей эле чыкпагыла бул көчө менен деп ататына. Полный домдогулар бияктан өтпөгүлө деп атат. Кой качантан бериле турат, 2-3 күн эмес, мен ушерде жашайм го. Соклукта 25 жаштагы жигит үйлөнүү тоюнда сабалып комага түшкөн, бул тууралуу анын жакындары билдирди. Энем Бексултан досунун үйлөнүү тоюна келген. Ал жерде коноктордун ортосунда түшүнбөстүк жаралыптыр. Ошондой бир топ киши аны көчөгө сүйрөп чыгып сабашкан. Ал коргонуу үчүн качып баратканда уна уруп кеткен деди агасы. Ал дарыгерлер Бексултандын жашап кетишине кепилдик жок экенин айтышканын белгиледи. Бексултан комага түшө электе ал адамдар реанимацияга келип коркутуп кетишти. Мушташкандардын бири ички иштер министрлигинин кызматкери. Ал кызматы кабалынан пайдаланып, бул ишти жабууга аракеттенүүдө дешти жабырлануучунун туугандары. Алар бул ишке президент менен УКМКнын төрагасынын дагы кийлигишүүсүн өтүнүшкөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы окуяга шектүү катары 28 жаштагы бир адам кармалып, бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун маалымдады. Дагы 2 адам Мушташта жаракат алып ооруканага жеткирилген. Милиция учурда дагы бир шектүү изделип жатканын кошумчалады. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 0205 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Милиция кызматкерлери KFC'нин филиалында митинг деп аталган акцияга чыккан жигиттерди аныкташты. KFC'нин коомдук тамактануу бөлүмдөрүнүн биринде мушташ чыгарган жигиттер кармалды деп билдирди. Бүгүн 20 октябрда Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Буга чейин соцтүйүндөрдүн кыргызстандык сегментинде наразычылык акциясы деп аталган видео тараган. Жаштардын тобу KFC'ге плакаттар менен кирип, бойкот деп кыйкырып, коопсуздук кызматкерлери менен мушташып, бөлмөгө кызыл боек төгүлгөн. Алар өздөрүнүн аракеттерин видеого тартып, өздөрү социалдык тармактардагы баракчаларына жарыялашкан. Милиция кызматкерлери жана УКМК кызматкерлери Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө 1995-2000, 1998 жылы туулган жарандарды кармашкан.
Нетаньяху Иранды аны өлтүрүүгө аракет кылды деп айыптады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 19 октябрда Кесария шаарына жакын жерде пилотсуз учактын чабуул учурунда Иран аны жана анын жубайын өлтүрүүгө аракет кылган деп айыптады. Бул тууралуу ал X социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Бүгүн мени жана жубайымды өлтүрүүгө аракет кылган ирандык агенттер чоң ката кетиришти. Бул мени жана Израиль мамлекетин коопсуздугубузду камсыз кылуу үчүн душмандарыбызга каршы согушту улантуудан токтото албайт деп жазган ал. Ал ошондой эле ирандык агенттерге кайрылып, Израилдин жарандарына зыян келтирген ар бир адам жооп берерин кошумчалаган. Буга чейин Ливандан Израилге 3 чабуулчу учкутсуз учактар учурулган. Экөө абадан коргонуу системалары тарабынан жок кылынып, дрондордун бири Нетаньяхунун жеке резиденциясы жайгашкан Кесария шаарына жакын жердеги имаратка тийген. Израилдин премьер-министринин кеңсеси чабуулдун бутасы резиденция болгонун, бирок Израилдин башчысы өзү жана анын жубайы ал жерде болгон эместигин билдирген. Кол салуудан жабыркагандар болгон жок. Израиль Газа тилкесинин түндүгүнө катуу кол салды. Израилдин Газа тилкесинин түндүгүндөгү Мешру Бейт Лахия аймагына кол салуусунан эң аз 73 кишинин каза болгону, ондогон кишинин жараланганы белгиленди. Өкмөттүн Газадагы басма сөз кеңсесинен берилген жазуу түрүндөгү маалыматта Израилдин согуштук учактарынын Мешру Бейт Лахиядагы отурукташуу жерлерине катуу кол салуулары менен коркунучтуу кыргын кылганы белгиленди. Кол салууда көбү балдар жана аялдардан турган кеминде 73 палестиналыктын каза болгону, ондогон кишинин жаралаганы жана дайынсыз жоголгондорду билдирилди. Билдирүүдө сөз болгон кыргындын Газанын түндүгүндө саламаттык сактоо системасынын кыйрашы менен бир убакта кылынганы, Израиль армиясынын саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин ооруканаларды тез арада эвакуациялоосун талап кылганы, күйүүчү майдын кире беришин тоскону, ошондой эле аймактагы байланыш, интернет кызматтарын үзүп, терең гуманитардык кризиске алып келгени айтылды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Адхоном Гебрейесус Бейт Лахиядагы Индонезиянын ооруканасына болгон кол салууда 40 бейтап медициналык кызматкерлердин жаралганын белгилеп, оорукананын генератору атылып, электр жарыгысыз калды. Натыйжада оор абалда 2 бейтап каза болду, деди. Саламаттык сактоо кызматтарынын корголушу керектигин баса белгилеген Гебрейесус Газада тез арада ок атышпоо чакырыгын кайталады.